Казакстандын экономикалык мүмкүнчүлүктөрү Германиядагы форумда тааныштырылды. Франкфурт на Майне шаарында Германиянын компанияларынын, тармактык ассоциациялардын, каржы институттарына жана банк секторунун 200-гө жакын өкүлдөрүнүн катышуусунда Казакстан Investment Day өттү. Иш-чарада тараптар биргелешкен долбоорлорду талкуулашты. Экономикалык диверсификациялоо, кайра иштетүү өнөр жайын жана инфраструктураны өнүктүрүү, жогорку технологияларга инвестиция тартуу артыкчылыктуу багыттар болуп саналат. За последние 20 лет Акыркы 20 жылда Германия тарабынан биздин өлкөгө салынган инвестициялардын көлөмү 6,5 миллиард евродон ашты. Биз Германияны Европа биримдигиндеги негизги өнүктөш катары карагандыктан бул көрсөткүчтү дагы көбөйтөбүз деп үмүттөнөбүз. Казакстан Германиянын Борбор Азиядагы эң маанилүү соода өнүктөшү. Айрыкча биз критикалык маанилүү минералдар, сейрек кездешүүчү металлдар жаатында чоң дараметти көрүп жатабыз. Бул портфелдерибизди жакшыраак диверсификациялашыбыз керек. Ошондуктан Казакстан биз үчүн келечекте да абдан маанилүү өнүктөш. Инвестордун алкагында $100 миллион келишимге кол коюлду. Каражат Павлодарда гидрометаллургиялык комбинат курууга жумшалат. Это уникальный с точки зрения технологии и инноваций проект по переработке. Бул технологиялык жана инвестициялык көз караштан алганда катуу алтын концентраттарын кайра иштетүү боюнча уникалдуу долбоор. Жалпы өндүрүмдүүлүгү 300 000 тоннага чейин концентрат. Инвестиция болжол менен $1 миллиард түзөт. Анын ичинде $600 миллион эл аралык каржы институттарынан тартууну пландаштырып жатабыз. Ал эми $400 миллион бул өзүбүздүн каражат. Эң негизги жабдуу бул автоклав. Ал Павлодар шаарына келип жетти. Ошондой эле бул заводду ишке киргизүү 2028 жылдын аягына пландаштырылган. Работы ведутся в графике. И ввод в эксплуатацию этого завода планируется в конце 2028 года. Белгилей кетсек, Казакстандын Германия менен өткөн жылдагы товар жүгүртүүсү $4 миллиард 300 миллион түздү. Германиянын инвестицияларынын 90% ашыгы өлкөнүн ички эмес секторуна багытталган. Жакынкы жылдары Казакстан өнөр жай инфраструктурасына $400 миллиард чейин инвестиция тартууну пландаштырууда. Мында Германиянын инвестициялары ата мекендик рынокто жаңы өнөр жай кластеринин негизи болушу мүмкүн.